Маселени өзөгүнөн коюп, актуалдуу суроолорду беребиз. Бул өзөктүү маселе программасы Ала Тоо 24 телеканалында башталды. Студияда Расул Багышбаев. Атагы ааламга жетип, дүйнөнү дүңгүрөткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын үчүнчүсү быйыл сентябрь айында кайрадан Кыргызстандын Керемет жеринде өтмөкчү. Ал арада мына ушул дүйнөлүк үчүнчү көчмөндөр оюндарына катышууну каалаган, ал жакта кызмат кылууну каалаган ыктыярчылардын саны, кызыгуусу дагы өсүүдө. Ыктыярчылар кандай критерийлердин негизинде даярдалат деги эле, ыктыярчылардын бул оюнга болгон тиешеси кандай? Мына ушул багытта суроолорубузга биздин дүйнөлүк көчмөндөр оюндары боюнча илимий багыты, ыктыярчылар багыты жана инфраструктура багыты боюнча координатору Союзбек Надырбеков жооп берет. Союзбек, кош келиптирсиз. Алгачкы эле суроо мына 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына официалдуу түрдө старт берилди жакын арада, даярдыктар күч алды дегендей. Ыктыярчыларды тандоо процесси качан жүрүп баштады жана качанга чейин ыктыярчылар өздөрүнүн мындай бир арыз анкеталарын жиберсе болот? Саламатсыздарбы, урматтуу жана биздин жалпы ыктыярчылыкка ушул көчмөндөр оюндарына кызыгуусу бар жалпы калкым. Анан негизи биздин ыктыярчылык боюнча азыркы учурда биз официалдуу түрдө тандоону баштай элекпиз. Учурда кызуу тандоо даярдыктар жүрүп атат. Ошондой эле учурда болсо бизде ыктыярчылык катчылыктын алкагында бир топ ушул СМИ болобу, СММ болобу, ушул тармакта жардам берген бир топ ыктыярчылар келип өздөрүнүн кызматын өтөп жардам берип атышат. Биз план боюнча бул февраль айынын ортолорунан баштап биз кулактандырууну кетиребиз. Анан албетте ар бир ыктыярчыларга биринчи, экинчи ыктыярчы баягы ыктыярчылардан караганда бир топ дагы жаңы кошулган критерийлер бар. Ошолордун негизинде тандоо жүрөт. Тандоо март айында болмокчу. Март айында болуп, андан кийин тандалган ыктыярчыларды биз окутуу менен. Канча убакытка созулат марттан баштап? Марттын 20-ларында деп азыр план коюп атабыз. Медиа планга киргизип атабыз. 20-сынан баштап бул бир жуманын ичинде биз бардыгын бүтүрөбүз. Буюрса, ошол февралдын ортосунан баштап марттын 15-20-сына чейин биз дедлайн койгон күнгө чейин жалпы ыктыярчылар өздөрүнүн анкетасын жана онлайн анкета толтуруп, анан өзүнүн резюмелерин тиркеп бизге жөнөтсө болот. Анын негизинде биз жанагы сүйлөшүүгө, собеседованиеге чакырабыз. Кандай критерийлерге өзгөчө басым жасап атасыздар? Анан ыктыярчылар кандай сапаттарга ээ болуш керек? Алардын саны канча жалпы? Же чексиз канча кааласа баарын тандай бересиздер? Азыркы учурда биз негизги аткарып аткан жумушубуз бул дүйнөлүк көчмөндөр оюнун даярдоо жана өткөрүү боюнча катчылык жалпы координацияны жүргүзүп атат. Ошондой эле бул жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттик, билим берүү министрлиги, ошондой эле Кызыл Ай Кыргызстандын коомдук фонду уюму менен биргеликте биз азыр жумушту документти даярдап атабыз да. Кайсы ушул көчмөндөр оюндарын кандай кылып, эмне критерий негизинде тандап алабыз, кандай болуш керек, кандай жумуштарды аткарабыз жана башка. Ал эми ал менен катарлаш бизде азыр мисалы спорт жаатында иштей турган ыктыярчылар үчүн биз спортсмендер келет эмеспи? Ошол адамдарды жандап жүрүүчү, колдоп жүрүүчү адамдар боюнча дагы жалпы ыктыярчылар бөлүп беребиз. Ошондой эле экинчи багытыбыз бул маданият жааты, ошондой эле илим жааты жана ошондой эле ар бир жерлерде өтүүчү, локациялар өтүүчү инфраструктура жаатына волонтер ыктыярчылар ошол жерлерде, ошол жерлерде иштей турган кырчын, ипподром жана башка. Демек алардын ар бири ошол багыты боюнча атайын бир семинар, окуулардан өтүшөт, Ооба. Жалпы тапшырманы беребиз, жалпы окууну беребиз. Биринчи жардам көрсөтүүдөн баштап, тарыхтан баштап, көчмөндөр оюндарынан баштап, андан кийин өзүнүн багыты боюнча, өзүнүн жана багыт спорт, маданият, билим ошол боюнча окутабыз дей турган болсо, биз кошумча окууларды сунуштайбыз аларга. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жыл сайын катышууну каалаган мамлекеттердин саны өсүүдө. Ошого жараша менде бир суроо болуп атат. Балким ыктыярчылар чет мамлекеттерден дагы ыктыярчы болууну каалаган жарандар барбы? Болсо аларды тандап алуу мүмкүнчүлүгү барбы бул 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында? Учурда биздин катчылыкка бир топ чет өлкөдөн дагы азыр каалоочулар жазып атышат, сурап атышат. Ушундай биз алардын ичинен бир топ ушундай чоң проекттерге катышып жүргөн, олимпиадага катышып жүргөн ыктыярчылар өзүнүн сунушу менен кат жазып атат. Биз аларды мисалы дайыма
баягы чет өлкөлүк ыктыярчыларды бул 3 көчмөндөр оюндарына катыштыруу боюнча биздин кызыктарыбыз абдан зор. Ошол боюнча дагы жогоруда айтып кеткен биздин документациябызга, ошол жоболорубузга киргизип жатабыз, даярданып атабыз. Ыктыярчылардын маанисине токтоло кетсеңиз, мисал катары балким 2016-жылдагы көчмөндөр оюндарынан да келтире кетсеңиз болот. Алар көбүнчө кайсы жерде иш алып барышат, кандай милдеттер алардын мойнуна жүктөлгөн? Негизи ыктыярчылар болсо, биз азыр бул жолу биз тандап алдык. Жанагы жол жана курс деп коет, өзүбүздүн багытыбызды тандап алдык. Бизге карап көрсөк бир эле түрдүү ыктыярчылар керек болот экен. Кандай ыктыярчылар? Алар спорттун чеберлерин же болбосо бизге Кыргызстанга келген, спорт жаатына келген адамдарыбыз, конокторубузду жандап жүрүүчү адамдар, алар спортсмен болушунун кажети жок да. Ошондуктан алар ким болуш керек? Кыргызстанды айтып бере алган, которуп бере алган, тиги биздин келген коногубуздун колу буту болуп бере турган адам керек да. Маданий илим жаатында деле ошондой критерий. Ошондуктан биз ыктыярчы, жардамчы деген бир ат менен алып атабыз. Бардыгын тең бирдей. Андан сырткары бир гана өзгөчөлүк нерсе, бул бир багытыбыз бар, бул СМИ, СММ багыты. Бул жак болсо адамдар, студенттер жаза алыш керек. Ошондой эле жанагы журналисттик кичине болсо түшүнүгү бар балдар, кыздар болуш керек да. Бул жаат боюнча өзгөчө алабыз дегендей. Албетте. Ыктыярчылар бул өзү айтып тургандай эле ыктыярчы болот. Эч кандай акы төлөнбөйт. Ал сөзсүз бул багытта өлкөсүнүн, мамлекетинин патриоту болуш керек дегендей. Бирок мындан тышкары алар кандай бир мындай приоритеттерге, өзгөчөлүктөргө ээ болот? Ушул 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында ыктыярчы болгондон кийин, ал атайын убактысын арнап аткандан кийин кандай ага плюс, өзгөчөлүк берилет? Биз 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жалпы биз команда болуп, балдарыбыз баягы бир ойдо жүргөн балдар болуп, биригип алып, келем баягы уюмдарыбызды таштайлы, уюмдарыбызды бир аз унуттуралы, бир аз убакыт болсо дагы. Саясий партияда бөлүнбөй, баарыбыз бир жаштардын бир муштун болуп, жардам берели деген демилге көтөрүп чыкканбыз да. Бунун бир эле нерсе болчу bizde көчмөндөр оюндарына менин кошкон салымым бар деген бир патриоттук сезимдин негизинде да. Патриоттук сезим менен эле азыр кыйын ал нерсени. Бул бериш керек, алган нерсени бериш керек деген нерсе. Себеп дегенде ыктыярчылар бул өзүнүн кылган, аткарган иш кызматына бир гана акча сурашпайт. Биз аларга мүмкүнчүлүк түзүп бере турган нерсе албетте бул нетворкинг, көп адамдардын таанышууга, көп жерди көрүүгө ушундай мүмкүнчүлүктөрдү ачып берип атабыз. Андан сырткары ыраазычылык барактар, ошол эле бирөө сунуш каттар, мисалы рекомендация башка бир жака кетип атканга биз катчылыктын атынан аларды дайыма коштоп жазып берүүгө, ошондой документтерин даярдап берүүгө. Резюмесине ыктыярчы деген пункт кирет сөзсүз, Албетте. Ошол жактан биз жардам бере алабыз деген. Эми Союзбек мырза, соңку суроо болсун, ыктыярчылардын тамак ашы, жата турган жери бул бардыгы камсыздалат, Албетте. Бардыгы камсыздалат. Кийип жүргөн формасына чейин жолу бардыгы тең камсыздалат. Эми сиз келиңиз, программанын соңунда атайын ыктыярчы болууну самаган каалаган телекөрүүчүлөргө кайрылууңуз болсо кайрылып кетсеңиз болот. Жалпы ушул ыктыярчы болом деген жаштарга кайрылып кетерим. Ыктыярчы болуу бул жанагы бизде каныбызда бар нерсе да, кыргыз эли канында бар нерсе. Ошондуктан кандай илгерде бир нерсе болсо, жанында жакшылык, жамандыкта дайыма жардам берген нерсе. Бул акча албай эле ошол нерсеге бел байлап келген кыргыз элибиз болгон. Ошол көчтү улай биз бул проектти мамлекеттик дүйнөгө тааныта турган бир проект болуп аткандыктан сиздердин баарыңыздардын катышып кетүүңүздөргө суранамын. Катышуу бул бир гана көчмөндөр оюндар учурундагы барып, ошол жерге барып иштөө эмес. Бул учурдан баштап сиздердин бир кандай бир салым кошом деген оюңуздар эле болсо, биз андай нерсени баарын тең жол көрсөтүп айтып берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болот. Эң башкысы кызыгып берүүңүздөрдү суранабыз. Жана өзүн көрсөтүүгө дагы, өзүн таанытууга дагы жакшы аянч болуп берет болуш керек. Албетте, биз ага кызыктарбыз. Сизге ыраазычылык, Союзбек Надырбекович, келип атайын маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Буюрса биз менен дагы бир багытта иш алып барып байланышып турасыздар деген ойдобуз. Дагы маалыматтар болсо биз чагылдырып турганга даярбыз. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ыктыярчылык бул албетте коомго пайдан келгендей көмөк көрсөтүү жана өлкөңдүн намысын бек коргоп, маданий, спорт же болбосо кандайдыр бир маанилүү иш-чаралар болгондо сөзсүз түрдө өзүңдүн колуңан келген жардамды көрсөтүү. Ыктыярчылар тууралуу кеп курдук. Тагыраак айтканда 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна ыктыярчылар качан, кантип, кандай тартип менен тандалат? Бул багытта биздин суроолорубузга көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылар боюнча инфраструктура жана илимий багыт боюнча координатору Надырбеков Союзбек Надырбекович жооп берди.
Программаны мен Расул Багышбаев алып бардым. Алато 24-тен алыстабай акыркы кабарларга назар салып туруңуздар.